Газпром, сіздер бұл жерге келіп, министр энергетика менен айтышып отырасыңар. Алар сізге айтып отат. Бүгінгі күндө энергетиканын ушул светтердин өчүп атканы аларга нагрузка болуп атат. Силердин газдаштырбаганыңардан. Силердин биздин элдин алдында айткан убадаларыңардын канча пайыз аткарылып атат азыр? Менин оюмча толук эле аткарылып атат, Шайлоо Карабекович. Сизден дагы кооз сүйлөгөн, сизден да грамотный адамдарды элибиз көргөн да. Бир нече президенттер, бир нече парламент кеткен. Бул жерде кооз сүйлөштүн кереги жок. Кандай 100% аткарылып атат? Ошол конуштар газдаштырылбаган үчүн оорлук түшүп атат азыр. Жай менен жүргөнсүңөр, Дубайда, ал жак бул жакта. Мына эми жыйынтыгы болуп атат. Ошон үчүн газдаштырууга шалакы мамиле кылбашыңарды чакырам. Болбосо биз парламент газ менен түзүүнү кайрадан келишимди карашыбыз керек. Шайлоо Карабекович, мына жанакы ТЭЦ боюнча да маселе көтөрүлүп атат. Керектүүсү мындай биз көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк жок болуп атат деп. Мен жайындан бери электрический станциянын жетектери менен сүйлөшкөм. Алар заявка берип атканда, келишим кол коюп атканда айткам, ай, көбөйткүлө биз заявканы да көбөйтөлү деп. Эми ал заявканы 70 миллионго коюп эле, анан муздаганда бизге эми суранып атпайбы көбөйткүлө деп. Эми сиздердин эми мындайда договорный обязательство деген бар да. Сиздер эч кимди тоготпой калдыңар. Садыр Нуркожоевичти угушуңар мүмкүн, калганын тоготпой калдыңар силер. Силерди Газпром иштериңердин мына бүгүнкү күндөгү начарлыгынан элибиз нараатчылык болуп атат. Элдин үнүн да угушуңар керек силер. Мына экология боюнча бүгүнкү күндө дагы 10 жылдан кийин мындай кеткен болсоңор, экология. Сиздер урматтуу жетекчи угасызбы же шыбырашып отура бересизби? Экологиянын жетекчиси. Отом. Ушундай кетиште биз азыр мына уже жогорку кеңешкече кирип келди түтүн. 10 жылдан кийин кандай балдар төрөлөт, Кудай сактасын. Силер мониторинг жүргүзүп жүрөсүңөр шаардын мэриясы менен. Чара колдонгула. 300 жерди бар предписание бердиңерби десек, бир да жерде жок экен, нормально экен дедиңиз баягы. Биз көрүп атабыз го көчөлөрдө кара түтүн менен банялардын жагып атканын. Ошон үчүн өткөндө экология 2 деген баа алгансыңар. Сиз билесизби? Билем. Сиз айтыңызчы, ушул шаарда канча резина жаман нерселер жагып шаарды кара түтүн кылып аткан баняларды билесиз? Канчасын билесиз? Мончолорду. Ал боюнча менде аз так маалымат жок экен. Эгер кааласаңыз, буякта служба технический экологический надзордун башчысы отурат. Ал жооп берип койсо эгерде. Уруксат этсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Шайлоо Карабекович. Ушул смогтун алдын алуу максатында тийиштүү инспекторлар жер жеринен рейдтерди жүргүзгөн. 300дөн ашык эскертмелерди берген, сиз айтып аткан эскертмелерди. Анан жанагындай фактыларда чыккан, дөңгөлөк жаккан, пластик бөтөлкөлөрдү жаккан, алар боюнча дагы штрафтар салынган фактылар бар бизде. Экологиянын зам министри, сиздер мына оң кол менен лицензия берип, сол кол менен текшерген дагы туура эмес. Барып туруп отуруп бир реформа жүргүзүңүздөр. Болбосо биз министрге ишенбөөчүлүк көрсөтүп, президентке беребиз. Макул. Цифровизация министрлиги, силер акылдуу шаар деп эмнени жасап жатасыздар? Кайсы деңгээлге келди ал? Саламатсыздар, урматтуу депутат. Азыркы учурда акылдуу шаар боюнча бизде ошо 2 компонент бар. Бирөөсү ошо Бишкек шаарында иштеп жатат. Экинчисинен биз азыр даярдык иштери киргизилип, учурда ошо киргизип аткан компания менен сотто бир иш бар эле да. Толук маалыматты кат жүзүндө бериңиздер мага. Сөз. Анан акыркысы, урматтуу министр, энергетика министри, 2010 жылдан бери эскилиги жеткен жерлер бар, биз билип турабыз. Бирок демди колго алып, жакшы дух менен элибизди кыштан чыгарышыңызга тилектешмин. Ишиңизге ийгилик каалаймын. Рахмат. Жакшы дух менен ошол жеринен көзөмөлгө алып иштеп бериңиздер. Анан негизинен сиз баягы ошол чөрөдөн чыккан специалист катары министр болуп келгенден бери ишти жакшы жүргүзүп атасыз. Жакшыны айта билишибиз керек. Олег Вамукевич,
бай bir депутатка жооп берип атып айттыңыз да. Бүгүнкү күнү эгерде бир су подстанция 100 киловатт болсо, ал жерде 120 киловатт колдонсо, ошондо 180 берилип калат, 220 ордуна деп атабыз. Анан абоненттер 220га сиз менен договор түзгөндө, туурабы? Ошо 40 киловаттты кантип силер эсептешесиңер? Мындайда ал жерде азыр сууга байланыштуу өзүңүз жакшы билесиз, эгерде бир комта бир обогреватель сайса, ал жылыта албай атат да. Ошону менен экини сайып атат. Ошондо нагрузка көтөрүлүп атат. Бирок ар бир абонентте бизде контрактный договорубуз бар. Ошондон ашыгыраак колдонуп атат да. А жанагы депутаттар айтып кетти, жана акылдуу счетчик менен анда биз 5 киловатт коюп коюп атабыз, андан ашык ала албай атат да. А берки индукционный жидкокристаллический берки эч счетчиктер менен алып атышат. Талай Омукевич, сиз туура эмес жооп бердиңиз да. Эгерде бүгүн бардыгы ушу эл телевизор көрүп отурат да, кыштын күнү баары үйүндө да. Сиз айттыңыз, дагы кайталап айтайын. Убактымды токтотуп турсаңар силерден суранычы. Депутатка жооп берип атып айттыңыз. Эмне үчүн бүгүн сиз ошо биздин розеткада же болбосо включательде 180 киловатт болуп атат? Сиз 220 беришиңиз керек эле деди, сиз жооп берип атасыз. Эгерде ошол бир жерде 100 киловаттык подстанция болсо, ошол жерге 120 нагрузка болуп атат. Ошон үчүн үйлөрдө 100 розеткаларда сиз айтып атасыз 180 киловатт болуп калып атат. Вольт дейбизби? Вольт дегенми кечирип коесуз, вольт берип атабыз деп атасыңар да. Мен ошону айтып атам да. Анан эгерде элдер туура түшүнгөн болсо, эртең бардыгы рейска барат. Сиз айттыңыз, рейска бар эсептешкиле дедиңиз. Şu ар бир сөздө мен кичине бир этият жооп берип турсаңыз, жана мындай кооптуу мезгилде бардыгы барат эртең канча абонентиңиз болсо, бизде 200 бая вольтту колдонбодук, биз 180ди гана колдондук, кечирип коюңуз десем деп кантип жооп бересиз? Бизде келишим бар. Жана сиз айтып аткан бул ватт деген бул мощность, вольт деген бул электроэнергия. Мен ошол ватт боюнча айтып атам да. Ошон үчүн жана сиз айтып аткан 20-40 киловаттты ким төлөйт деп аткан, ал мен мощность боюнча айтып атам. Бул сетте электроэнергиянын сиз вольтун айтып атасыз. Бул эки түшүнүк да. Анан жана айтып аткан эми мен болгон нерсени айтып атам, анткени бизде келишим бар потребитель менен. Эгерде ошол бизден кеткен күнөө болсо, естественно, жоопкерчилик алышыбыз керек да. А кимге барат андан башка? Биз жоопкерчилик алышыбыз керек. Мен башка суроону берейин, мен сиз менен өзүнчө бир дагы жолугайын. Экинчи мына витревойдо баягы шамал менен берчү светтерде да, ошондо кандай пландар болуп атат? Шамал боюнчабы? Шамал электроэнергиясы боюнча бүгүнкү күндө бизде местный биздин кыргызстандык жаран 2 мачтаны алып келди. Азыр ошо эме менен Кочкор менен балыкчынын ортосунда жер алып, ошол жерге койгон атат. Буга чейин обследование кылган ал. Азыр койгондон кийин анан билинет да канча мегаватт, канча киловатт электроэнергия. Себестоимость канча болот? Я. Себестоимость. Себестоимость күн электроэнергиясына караганда кымбатыраак. Витринной кымбатыраак болот да. Анан ГЭС боюнча айттыңыз да 3 мамлекеттин ортосунда курабыз деп. Алар акчасын салат дедиңер. Кийин бөлүшкөндө кандай бөлүшөсүңөр? Ошо акчасын салганына жараша Бөлүшкөндө ооба, доляга жараша, ошол процент. Доляга караса акчаны алабыз, алар акча албайт, алар электроэнергия алат. А эгер жеткире албай калсакчы? Кандай жеткире албай? Эгерде биз ошол ГЭСти 1860 мегаватты мегаватт чыккан электроэнергияны эле бөлүшөбүз, ошол. Андан ашык бөлүшө албайбыз. Эгерде бир жылдары маловодье болуп аз чыкса, ошол аз электроэнергияны бөлүшөбүз. Бизге өзүбүзгө жетпей калса дагы биз башка мамлекетте долясын беребиз. Ошондой болот атабы? Же болбосо өзүнүн долясын бизге сатат экен. Сөзсүз түрдө да. Болду, мен суроо жок, рахмат.